Так, доброе утро дегендей. Саламатсыңарбы достор. Охайо. Понедельник. Инен көргөзсөм. Что показать вам? Значит, хочу утренние часы вам показать одного района дегендей. Саат 8 болду. 8'те элдин баары жумушка кетип баратат. И машина менен кетип баратат. Автобус менен, маршрутка менен азыр. Трамплин деген жер. Көрдүңөрбү мынакей. Рублевская, Крылатская улица, Ельницкая площадь деп. Бит известный за рубежом Россияда жүргөн иммигранттардын трамплин деп коет. Кечинде ошол жака барсаңар, ой, өзүнчө эле майрамда кого только не встретишь дегендечи, с кем только не пообщаешься там. Правительственный трасса. Чоң зданиянын арт жагы Крылатский, анан Динамоға кетет. Чоң МКП кайсы биринде чыгат. Школага баратат, элдин баары балдарын ээрчитип. Погода аномальный жара деп коет экен. Москвада азыр аномальный жара болуп атат, 30 градус. Но көлөккө кирсеңер, аябай сонунда салкын. Эми бул да өзүнчө бир кызык да, туурабы? Силер айтып атпайсыңар, Байкеге шым алып бергиле, Байкенин шымы жок экен депчи. Анда не только мага. Буларга да алып бериш керек да шым. Автобустун жини келип, билдетип, сигналдетип, потому что бул машиналердин аялдар кызык айдайт экен да, бул чыкканда тигинтип чыгып, бул кире албай. Давление создавать экен, көрдүңөрбү? Автобустун ичи сонун экен. Электробустар, бирок өлө мустак экен да. Мынакей Банк России кетип баратат, акча чогултуп. Штраф дегендей. Аномальный жара болгон үчүн элдер деген эртең менен көбүнчөсү раздетый, чечинип түшөт. Бул болсо окуй, тиякта уже иттер мушташ баштады, окуй көргөзүп коеюн. Иттер мушташып атат, көрдүңөрбү? Анан көчө мен постоянно айтам го. Мен журналист эмесмин, блогер эмесмин. Обычный эле силер менен тең эле кишимин. Ошон үчүн мен каналымда подписчиктерим көп да. Ошолорго тартып, видео тартып, жөн эле жашоону көргөзөм да. Мындай эксклюзив деген редко болот. Анан Кыргызстан менен Россияны я не собираюсь сравнивать, а тем более Россия менен Москваны, то эме. Россия менен Японияны тоже нельзя сравнивать. Любой жерде өзүнүн преимуществосу бар, недостаткасы бар, туурабы? Мынакей. Жакта МВДнын санаторийи бар деди, көчө менен ылдый баргандачы, өйдө барганда. Өлө токой бар экен. Ой. Бул районду почти билип калдым. Ичи да сонун экен. Но я заметил, бул Кунцево плазада эме тиги кичине акчасы көбүрөөк кишилер эс алышат экен. Ценаларын мен пока түшүнө элекмин. Потому что мен силер айткандай бул байке тиги уксус куюп берсе деле бесплатно иче берет дегендей. Билбейм, пока бияктан тамак жеген жокмун. Анан тиги трамплинден да тамак жеген жокмун. Только гана точкой, вкусный точкадан жедим да. Ошон үчүн примерно кандай эме цена экен, кандай. Но көчө маршруткада бир врачкам айтты, что 120 бир кыз ресторанда иштейт экен. 13 саат иштейм дейт, 120 миң алам дейт. Питание квартирага где-то кетет дейт, 70 миң чистый на руки калат дейт, ошону Бишкекке жиберем дейт. Мынакей.
эртең мененки уже школага уже кирип кетишти. Билбейм, школага кирип кетишти. Анан изменениялар сурап атасыңар, изменениялар бүт тротуарларды, бордюрларды коюп эле өлө эметип атышат булар. Касып эле бирдемени жасашып эле бүт незаметно бүт жазында келген баткак саткактын баарын бүт жабып асфальттап жасап атышат. Не знаю, мне так кажется. Мынакей автобустун ичиндеги пассажирлар бүт телефон менен ушундай убакыт келиптир да, телефон менен. Мынакей каждый сам по себе дейт. Анан даже велосипедисттер бар, көрдүңөрбү? Анан мени сурап атат, байке сени полицияга кармап кутузка тыктыбы дейт. Жок балдар, пока тыга элек, мен тиги эч ким менен мушташа элек, мен эч кимге кыйкыра элекмин. Анан кебетемди дагы кичине таза кийинип жүрөм, мындай бомж болбойчу, мына таза болуп жүрөм, ошон үчүн пока кармай элек. Тартканга да болбойт экен, ошо мен тартып атканым бул геройство экен да. Булар камераны ачып күчөтөт эткенде эле жаман карашат экен. Жаман эмес. Бул кызды уже садикке апарып келтип. Эртең менен молодец, мына көрдүңөрбү? Садикке жеткизип кызын. Утренний эме деп коет. Жизнь. Анан кандай обстановка деп айта албайт экен, потому что мен только бир районду тартып атам. Башка райондорго барып Урал кетип атат, первый живой. Мурунку мен Союз убагында айдаган, армияда айдаган Урал менен Уралдын айырмасы чоң экен, мына самокатчиктер бар. Стройкага кетип баратышат. Анан тиги мен заметил, бул доставка иди дагы опасный экен, абайлап басып калат. Тротуар менен мынакей көрдүңөр, монтип учуп айдашат экен. Учуп айдайт экен. Аябай бесшумно айдашат экен, прям жүрөк түшөт да, аттан сүзүп кетчидей. Дагы эмне айтайын дедим, тамеки бүт бары тамеки тартат экен. Жашы деле, карысы деле, баскан жүргөндүн баары эле тамеки. Астында, артында бүт прям билбейм, мен атыбык тиги көнбөй калганбы, Японияда тамеки тартканга болбойт жолдо. Отведенный место, тетигиндей, тет жакта отведенный место бар. Ошол жака туруп тартыш керек тамекини. Бирок кечинде тиги көрдүм, бияка жаш балдар туруп алып түкүрүнүп тамеки тартып атканчы. Ну да, бывает и такое. Вот самокатчиктер көрдүңөрбү, опасный прям. Дагы эмнени айтайын билбейм. Тиги эмнегедир Японияда жүрүп, японецтердин арасында 1000 киши болуп, 2000 киши болуп, арасында түртүшүп жүрүп, тиги аромат жок да. Как вам объяснить? Аромат деген дезодоранттын түрлүү видтери жок аякта, алар себинбейт. Эмнегедир таза деп айта албайм. Азыр таза деп айтсам, силер мени закидаете кайрачы. Хейтерлер деп коет го. Биякта болсо бүт бары мына эркеги болобу, аялы болобу, мына мондой эркектер. Бир дешевый дезодорантты себинип алып басышат экен, жүрөк айланат элечи. Айта албайсың, айла жок чыдайт экенсиң. Анан тиги туалеттерди да тартайын дедим эле, эми туалеттерди унчукпай эле коеюнчу. Потому что ал туалеттер тартсам, анан мен бияктан депортация кылышат. Действительно ошондой болот да. Потому что эми любой билбейм кандай айтканычы. Аны өзүңөр көргүлө. Өзүңөр көрүп испытывать эткиле. Буну байлап койгон турбайбы, что мага. Ит көп экен, булар животный мир деп. Мен көрүп калдым паркта. Кишини менен киши уруша албаганда, анан иттерин урушат экен да. Ты депчи, сволочь депчи. Щука ненормальная деп мынакей көрдүңөрбү? Мен да карашым керек, эркекмин да мен. Бүт барын карадым, көрдүңөрбү? Кто во что одет дегенде мынакей. Көрдүңөрбү?
стройкага баратышат булар кечинде кифици деген бар экен, ошого кирип тоок ниети менен пепси коланы ичет экендир качып. Өзүнчө счастье экен да. Ну, не у всех, конечно, байке не утрируй деп айтасыңар. Я не утрирую, я вам рассказываю. Бул автобус не забитый прям. Ладно. Утренний репортаж болду. Башка жерге барсаң деле бүт эле ушундай да. Эмне деп койсом болот. Анан пешеходный переходдордо тиги для глухонемых эме сигнал жок экен, пипилдепчи. Тиги звук чыгып турат го сигнал, андай жок экен, ошону көрдүм да. Ну ладно, давайте. Всем пока дегенде. Дагы бир жума болом, жумуштарым бүт элек. Как только бүтүрсөм мен анан жазып көргөзүп коем силергечи. Көчөккө кайнежеме баргандын мен деген только гана барган жол деле тарттым. Каякка бардык, эмне кылдык, кандай белек бердим, эмне жашадым деген анын баарын мен силерге сала албайм да, туурабы? Ал деген личный информация деп коет. Анан кандай белек апардым, это же все личное, понимаете? Ладно, всем пока, давайте. Окуй буга да шым алып берип коелу. Тиги бак шымы жок экен да. Кыздар кассага барып иштешет. Ушундай веселый болуп жүрсөңөр, үңүрөйбөйчү, ар күн чукулабайт. Булар тиги эмеге баратышат. Номад деп кафе бар. Узбекский, ошого баратышат. Я уже знаю, кто чем дышит дегенде. Бул акш жаңы эле болгонуптур. Бала деген бала да. Бул эки ити бар турбайбы? Бир эмес эки ити бар экен, көрдүңөрбү? Экөө мушташып аткан тиякта. Тытышып. Короче, добрым утром дегендей.